Assalamu alaikum, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен биз бүгүн Павелецкая метросундабыз. Учурда Павелецкаянын жашыл линиясынан Павелецкий вокзал жака карап чыгабыз. Экинчи выходтон чыгабыз. Большая Пионерская 20да Кыргызстан дин башкармалыгынын Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгү жайгашкан. Анда эмесе кирип, ичинен-кичине көрүп, устазыбыз Сүйүнбек ажы менен маек куруп кетсек. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Бүгүн Москвадагы Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүндө отурабыз. Бул жерде биздин устазыбыз, өкүлчүлүктүн жетекчиси Сүйүнбек ажы менен кичине маек кылайлы деп келдик. Ассаламу алейкум. Сүйүнбек ажы, Assalamu rahmatullah barakatuh. Сүйүнбек ажы мына офисти ачып коюштур, өтө жакшы, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жер жарык, жакшы, ремонту жакында бүтүптүр. Учурда ушул жерде биздин улан кыздар диний илимдерди алып атыптыр. Андан сырткары кандай кызматтар бар, ошол жөнүндө кичине тааныштык берип кетсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолорду айтуу менен дүйнө ахиретибиздин бактылуулугун көрсөтүп берип кеткен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жана салаваттар болсун. Пендесинин кылган жакшылыгына шүгүр кыла албаган, жараткан Алланын жакшылыгына шүгүр кыла албайт дегендей, мына ушул офисибизди жараткан Аллах Тааланын ырайым мээрими менен, мекендештерибиздин кызматтарынын берекети менен мына ушул Павелецкий, метро Павелецкий, улица Большая Пионерская, дом 20 ушул жерге ачтык. Ушул жерде мекендештерибиз, агаларыбыз, энелерибиз, досторубуз, Аллах Таала ыраазы болгон болсун, убактыларын, мал жандарын ушул жака курбанчылык кылып, мекендештер ушул жерден бир иман сабагын алып калса экен, адеп ахлакты үйрөнсө экен, жараткан Аллага жакын болсо экен, мекенди сүйгөн бир патриоттордон болсо экен, бир туугандарды сыйлап урматтаган толук бир момун мусулман болсо экен деген максатта кылган кызматтарын Аллах Таала кабыл кылган болсун, Аллах Таала ыраазы болгон болсун. Бул жерде өкүлчүлүктүн кызматы алыс, бөтөн жерде мекенибизден алыс жүргөн мекендештерибизге иман сабактары жүрүп жатат. Курандан, хадистен, пайгамбарыбыздын өмүр баяндарынан жана ошондой эле үй бүлөлүк маселелер боюнча дагы чындыгында акыркы күндөрдө ушул күчөп баратат ушул маселе. Ана мен учурдан да пайдаланып айтып кетет элем, биздин мекендештерге колдон келишинче эгерде ушу нике маселесинде же үйлөнүү маселесинде түздөн түз эми өз тилибиз, өз эне тилибиз, өзүбүздүн менталитетибиз, түшүндүрүү жолдору бүт бардыгы өзүнүн тилибизде болгонго көп мекендештерибиз сүйүнүп, кубанып, ыраазычылыктарын билдирип жатат. Себеби билбей ошол мечитке барабыз деп, мечиттин сыртында турган официальный эмес, ошол жактагы башка адамдарга, мындайча айтканда, официальный эмес адамдарга жолугуп калып, ал жакта ушул шарий маселелерден көп каталар кетирилип, көп нерселерден кемчиликтер кетирилип, кайрадан келип никелерин окуп кетип аткан мекендештерибиз да жок эмес. Эгерде талак маселеси менен да барып калып, туура эмес чечимдер болуп калып, эми айта берсе бир көйгөйлүү, бир кайгы боло турган да окуяларга да биз өзү күбө болдук. Ошон үчүн биз айтат элек, эмне маселе боло турган болсо, ушу түздөн түз ушул өкүлчүлүккө келсеңиздер, алдын ала жазылып, ушу адрестерибиз жазылат, Кудай буйруса, телефондор коюлат. Көзө сынып кала электе сурасак жакшы экен, сынгандан кийин сурабай. Мен айтып кетет элем, ушул эркектерге, эже карындаштарыбызга, ага энелерибизге үй бүлө менен урушканда эч бир талак сөзүн оозуңуздарга албасаңыздар. Үй бүлө бул аманат. Чындыгында бул эже карындаштарыбыздын, үй бүлөбүздүн аманатын сактай албасак, бул тапкандан берекет болбойт, жашоодо бактылуулук болбойт. Ошого ушул жерде колубуздан келишинче азыр мына графиктерди түзүп койгонбуз, график эрежелер чыгып атат. Аны да биз жарыя катарында сиздерге айтып коебуз. Базар күнү ар бир мекендешибиз өз-өзүнүн жумуштарына, өздөрүнүн жумуштарына ылайыкташтырып, кайсы күнү выходной, дем алуу күндөрүнө ылайыкташтырып биз сааттарды койгонбуз. Ушул жерде устаздар бар, устазалар бар, илимдүү, билимдүү, медреселерди окуп бүтүргөн, ар ислам мамлекеттеринен окуп келген устаздарыбыз бар, Египеттен окуп келген, Турциядан окуп келген, Кыргызстандан окуп келген ага эжекелерибиз бар. Алар жетишээлик деңгээлде алхамдулилlah сабак берип атышат.
алар ушул өз убактыларын текке кетирбей ушу бир сооп болуп калсын деп кызмат кылып аткан кызматтарынан Аллах Таала ыраазы болгон болсун. Мен учурдан пайдаланып ушул устаздарыбызга дагы, агайларыбызга, устазаларыбызга, эжекелерибизге мен ыраазычылык билдиремин. Максатыбыз ушу ынтымак болсок, максатыбыз биримдикте болсок, мамлекетибиз бизге эмне кылды дебей, биз мамлекетибизге эмне кылдык деген бир суроо менен баарыбыз бир муштумдай болуп, бир туугандай болуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, колдоп бири-бирибизге ушундай бир жакшы маанайды көтөрүп жүрө турган болсок, мына ушуну биз дин деп айтат элек. Эми өмүр да аманат, ден соолук да аманат. Ушу бир уруш болуп кеткенде эле ынтымак болбой, адам өтүп кеткенде эле ушул жакшы дебей, уруш болбостон эле бири-бирибизди мындай ынтымак болсок, адам өтүп кете электе эле бирибиздин кадыр урматыбызды билсек, мына ушунуга чакырат элем. Аллах Таала баардыгыңыздан ыраазы болгон болсун. Выходной күндөрү, дем алыш күндөрү биз балдарыбызды да окуталы деген ниетибиз бар. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жана ошону менен биргеликте жергиликтүү Москва шаарындагы Манас диний окуу борбору биз балдарыбызды да, кыздарыбызды да окуткандын шарттары бар. Жана ошону менен биргеликте семейный, үй бүлөлүк бир учурда ошо эри аялы менен бир моментте келип, эри устаздардан, аялы устазалардан сабак алып кеткен да мүмкүнчүлүк бар. Базар күнү саат ошо 3-төн 5-ке чейин ушул убакыт күндүзү каалоочуларга эшик ачык, кеңеш алып сурайым дегендерге эшик ачык. Келип кенен кесири суроо берип, сурооңузга жооп алып кетсеңиздер болот. Офисибизге Кыргызстандан конок болуп келген ошол курултайдын төрагасы, курултайды өткөзгөн кече жакында Кыргызстаныбызда элдик курултайды уюштурган төрагасы Кадыр Кошалиев аксакалыбыз келип, мекендештерибизге агайлык, устаздык кеп кеңештерин айтып, ынтымакка, биримдикке чакырып кетти. Ал агайыбызга дагы ыраазычылык билдиребиз. Жана мына ушул биздин муфтиятыбыздын өкүлчүлүгүн, ушу диний Манас окуу борборун мекендештерибизге жайылтып, жакшы жака кызмат кылып аткан, бир чакырганда жок дебей, ар дайым кызматка бекем турган ушул талант инибизден, ушу Москвалардан, ушун жамаатынан, колуна кол, путуна пут болуп кызматташып жүргөн агайнелерден Аллах Таала ыраазы болгон болсун. Баардыгыңызга Аллах Таала жакшылыктарды берген болсун. Чындыгында иман кимде болсун, ал бактылуулукта. Эркек имандуу болсо, аял киши бактылуу, аял киши имандуу болсо, эркек киши бактылуу. Демек, баардыгыбыз Аллах Таала имандуу, бактылуу болуп жашагандардан Аллах Таала насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ажеке, сизге чоң рахмат. Бизге убактыңызды бөлүп, ушул маалыматты бөлүп кеткениңизге. Урматтуу мекендештер, Москвада мекендештер, уктуңуздар, мына астыда коюлган номерлерге кайрылып, адрес боюнча келсеңиздер болот. Буюрса биздин дин боюнча кандай гана маселелер болсо, ушул жерге келип, официалдуу түрдө чечип кетсеңиздер болот. Андан сырткары бул жерде ушул кыздарга жана балдарга дем алыш күндөрү өзүнүн графиги менен окуу жүргүзүлүп атат. Андыктан баарыңыздарды күтөбүз.